Ayta keteyim, bул жумуш үйгө 450.000 сомдон ашык элден жардам келип түштү. Бул үйгө 450.000 сомдон ашык. Анан бүгүнкү күнгө чейин бул үйгө жалпысынан 500.000 сомдон ашык расход кетти. Анын ичинде көптөгөн терек бергендер бар, аксыз терек келгендер бар, анча аксыз келген жумуштар бар. Акчалай алган материалдар, каражат 500.000 сомдон ашты буйруса ушул үйгө каражатыбыз. Алдыда дагы ички жумуштар бар. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз элим. Амансыздарбы, арбаңыздар. Кудайдын буйругу менен кайрадан бир күндөн кийин Кудайдын куттуу күнүндө, сонун күн ачык убакыттарда сиздер менен аман эсен эфир аркылуу жүз көрүшүп турабыз. Шүгүрлөр болсун, ар бир таңды, ар бир күндү аман эсен Алла Тааланын буйругу менен көрүп турганыбыз үчүн шүгүрлөр болсун. Мына ошону менен катар эле элге кичине болсо дагы кызматыбыз тийип, элге кичинекей болсо дагы бир пайдабыз тийип, чыныгы муктаждар менен, чыныгы берешен кайрымдуу колдордун ортосунда Алла Таалам бизди татыктуу көпүрө кылып койгон экен. Ушул жумушка насип этип буйруп койгон экен. Шүгүр кылам. Аалымдар айткандай, медер сен чыныгы муктаж менен кайрымдуу инсандын гана ортосундагы көпүрө эмес, сен бул ааламдагы жашоо менен, убактылуу бүгүнкү конок жашоо менен акыреттик түбөлүктүү жашоонун ортосунда алтын көпүрө болуп атасың эл үчүн деген ушундай бир сөздөрүн айтып, бир жүлүндү аралап кеткен, сөөгө жете турган сөздөрүн айткан учурлар болгон. Чындыгында туура, албетте убактылуу жашоо менен акыретке бир даярдык баардыгыбыз көрүп атабыз, себепкер болуп атабыз, көпүрө болуп атабыз. Шүгүрлөр болсун. Албетте бул иште такай, даана, таза болуш керек. Аллах үчүн жумуш болуп аткандан кийин колдон келишинче ак ниет менен калыс алып барган аракет кылыш керек. Бул элдин жумушун аркалап, элдин чоң жоопкерчиликти муну моюнга жүктөп алып кетүү бул өтө чоң эле маселе. Албетте бул жоопкерчиликти биз сезебиз, туябыз. Сиздердин ар бир берген жардамыңыздар эле эмес, сиздердин ар бир айтылган сөздөрүңүздөргө дагы өтө чоң жоопкерчиликти кабыл алып, ошонун негизинде иш алып барабыз. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, Жалал Абадта турган үйүбүз. Салам алейкум. Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Бул үйдүн ээси каарманыбыз Сыргабай экебиз. Жашы 50-дөн өтүп калган. Канчага чыгып калдыңыз? Мен атаман деле чоң экенсиз го. 57-ге чыгыпсыз, атам кече айтты, менден чоң деди. Атаман деле чоң киши, бирок ушу бүгүнкү күнгө чейин эми бул Алла Тааланын бир сыноосунда, Алла Тааланын бир буйругу менен ушундай бир оорчулук жашоолорду күн кечирип насип эткен экен, буйруган экен. Чындыгында ар бир эле муктажга момундай бир сонун Алланын белектерин ар кимге буйруй бербейт. Алла Таала бир жакшы көргөн инсанга буйруйт. Мына ушул Сыргабай экебиз дагы бир Кудайдан суранып жүргөн бир эмеси бар экен эле. Кудайым буйруп, мына караңыздар, 2 айда бир тамды көтөрүп, жабып, үстүн бүтүрүп коюу деген бул чындыгында чоң эле маселе, чоң эле жумуш. Мына элдин жардамы менен, карапайым берешен элдин, ушул Сыргабай экебиздин жашоо шартын чыныгы ойлонуп, акыретине даярдык көргөн элдин жардамы менен 2 айда үй караңыздар, үстү бүтүп, жабылып, шыбагы толугу менен бүтүп, стяжкасы бүтүп, печкасы бүтүп, кыскасы болгон ички отделкасы эле калды. Мына ушул иштер болуп атат азыр. Шыбагы бүгүн толугу менен, бүгүн эртең усталар ишти толугу менен бүтөт. Мен азыр бүгүн эртең уже квадрат метрин эсептеш усталар менен эсептешишим керек. Айта кетсем, кап десе мен эмем калып кетиптир. Партменим,
Партменім. Жо, мен бияқты сырға ойгені қысқаша сөйлеп тұрсам, партменім бар ғой. Да, ақшек бұл, шегір, маған бүтпейт қалды. Рахмат сыға. Сырғабайға қараңызшы, сізді жақшы көрген, сізді қуаттап, сүйген инсандар көпті. Ушул айылдағы дағы сіздің жердештеріңіз. 84-ші жылғы балдар. Ал жаматы жорбашылығы баштаған Чыңгыз Ажы акебиз. Көптөгөн акелерибиз бар. Бұл жерде Илгиз акебиз бар. Бұл жерде Тилек акебиз бар. Жамат. Бұл жерде көк арт кызылга деп бөлүнүш жок. Ушул октябрь айынын жалпы жаматы. Мына сизге мен колумда 22 000 сом турат. 22 000 сом аманатты кече мен колума тапшырды. Шу Сыргабай экөөбүздүн үйүнө жардам болсун деп. Достор, мекендештер, 22 000 сом. Мынакей 22 000 сом аманатын кече күнү бизге толугу менен ушул Чыңгыз Ажы тапшырды, жоролордон чогултуп тапшырды. Андан сырткары, урматтуу мекендештер, күн санап бизге ушул Сыргабай экөөбүздүн үйүнө жана башка иштерге жардам берип аткан эли журтубуз ушунчалык көп. Алла разы болсун. Мен ошолордун бирин бөлүшкүм келип атат бүгүнчү. Ушундай инсандар бар, достор, мекендештер. Мен күндө кайрылып аткан 100 сомдон, 20 сомдон, 50 сомдон дагы жардам берсе болчу эле деп кээ бири намыстанып ойлонуп уялышыбыз мүмкүн. А бирок кээ бирлер күндө ушуну жардам берип аткандар бар. Мен азыр могул партменди сиз кармап туруңуз. Мен азыр сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Убагында муктаждар комплексине күнүнө 20 сомдон салып аткан бир Мелис деген бир тууганыбыз көбүн ойготкон. Ошол Мелис дагы деле токтото элек. Күнүнө азыр 50 сомго өтүп алса керек, күнүнө 50 сомдон которуп турат. Мен жакындан көргөзөйүн. Көрүнөбү экен? Көрүнбөй атабы такыр? Я. Жүрө көлөкө жака барат экенбиз. Көлөкөгө басыңыз, Сыргабай усталардын жанына барып туруп ошол жактан бөлүшөбүз азыр. Азыр фундаментин шуап бүтүп калышты, аркасы калдым. Аркасы соколун шуап кеткен. Бүгүн уже бул жагын шуап бүтөйүн деп калыштыр. Ой, сиздерди таппайм мен башка иш менен. Катайсыздар? Эсол жакшыбы? Болгон ушул жерле калдыбы азыр, Ичи сырт откос полностью бүттү. Затырка бүттү. Ушул жерле калды, Машалла, Алла разы болсун. Жакыныраак келебиз. Кана эми көрүнөбү экен? Көрүндү экен, Эми мен муну карап туруңуздар. Мына кече күнү мен салганын айтайын. Мынакей аты Досмамат деген бир тууганыбыз экен. Досмамат деген. Мен атын кечкурун сурадым. Түндө саат 1-де жазышып калдык. Мына кече күнү эле мага 1, 2, 3 күндүк чегин жөнөтүптүр. 20 рубльден. Мына көрүп атасыздарбы? Мына 20. Мына 20. Эми буну ачайын. 11-октябрда 20. Мына 20 көрүнүп атабы? Мына буну дагы 20. Мынакей мен атайын көргөзүп атам. Эми караңыз, күндө жогорун карагыла эми мынакей. Мына ар бир чек мына 21 февралдан баштаган 2021 жыл 50 рубль, 22 50 рубль, 23 элик, 24 25, мына 26 27 28 29 30 жок экен, кайра 1 май, 2 май, 3 май, 4 май, 5 май, кыскасы 6 7 8 9 10 көрүп атасыздарбы числолору менен баардыгы чектер мына 20 рубльдан көрүнүп атабы? Мына 20 рубль мынакей көрүп атасыздарбы? Мына мага чегин жөнөттүт. Мына 14 май, 15, 16, 17 мына. Бул бир тууганыбыздын эмес, мына апрелге өттү. Апрелден кийин кайсылай келет? Мына апрелдин толук айларын көргөзүп атат, мына жөнөтүп атат. Мына апрелдин арасында эле унутуп калган болбосо, анан майга өтүп атат. Майдан кийин азыр июндукун көрөлү. Мына июндуку да турат. Мына 5, 7, 7, 6-сыныкы экөөнүкүн кошо жөнөттүр. 9, 10-нукун кошо жөнөттүр. Мына июн. Эми июлга өтөт азыр мынакей. Июннуку бүтө элек. А мына июль 6 уже 7, 8, 9. Бул июль айы уже. Июлдан кийин август айына кетти. Мына 4-август. 4 менен 5-тик экөөнүкү бир жөнөтүптүр. Мына 6-август, 7-август, 8-август, 9-у. Көрүп атасыздарбы? Мына август. Эми сентябрга өттү. Мына сентябрлар катар келе атат. Мына сентябрь, мына кадимкидей. Сентябрдан кийин мына октябрь. Күнүмдү унутпай жөнөтүп атат. Караңыздар, эми токтоп туруңуз, дагы мен бирөөнү көргөзөйүн. Бул
Досмамат деди, эми могул жерде дагы бирөөнү көргөзөйүн. Мынакей. Гүлжигит деген бир тууганыбыздын аманатын дагы көрөйүн. Бул 100 рубльдан кылат. Кече 100 рубль, андан мурункусуну ичера 100, бүгүнкүсү экен бул. Бүгүнкүсү 100, кече 100, 12-си 100, 11-и 100, 10-у 100, 9-у, мына ол 8-и 7-си экен. Мына ол 6-сы, 5-и, 4 экси кошо жөнөттүр, 2-си экен. Бери, мына октябрдыкын жөнөттүм мынакей. Эми сентябрь. Кыскасы бунугуна мен жогорудан карайм. Мына көрүп атасыздарбы, мен жогору кеттим уже. Июнь айы кетти, май айы кетти, апрель айы кетти, март. Бул дагы февральдан баштаган. 21 февраль, 22 февральдан баштаган. Бул 100дөн баштаптыр, 100. Мына ол элик аралап жөнөтөткен 100. Кайра 50 рубль, кайра 100 рубль, кайра 50 рубль мынакей. 100 рубль көрүнүп атабы? Я. Жакындан көргөзүп коёюн, мен ушул кээ бир адамдар ушундай нерселерди көрүп ойгонсун деп атам да. Мына ол 50 рубль кайра, 100 рубль, кыскасы айларын көрүп кетейин. Март кетти, марттан кийин апрель айлары кетти уже. Мынакей, число майлар кетип атат кадимкидей. Май айы, июнь айы кетип атат мынакей. Июль айы кетип атат. Июльдан кийин август айы кетип атат. Эч бир айда мындай токтоп унутуп калган эмес да. Арасында анча күндөрдү унутуп калыш мүмкүн. Сентябрь айы кетти. Мынакей сентябрь, анан октябрь. Мына ушундай мына балдар бар экен. Андан сырткары мына мен дагы спонсорубуз атымды айтпа деген бирок. Кече фундамент цементке 9000 сом аманат жөнөттү дебедимби? Мына 9000 сом аманат жөнөткөн. Мына 9000 сомдун чеги, 9000 рубльдун чегин көргөзөйүн. Мынакей. Ажо 10.000 бул. Ажо бул башка экен, Ал кече Сочиден экен, бул башка, кече күнү 3000 рубль которуп коюптур. Бул башка экен мынакей. Спонсор Санкт-Петербургдан салып атат. Мынакей көрүп атасыздарбы? Кече Сочиден салган бир тууганыбыз дагы мен айлыгым тиери менен 3000 сом салып коем деген. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Кеңч Сырга байке. Караңызчы, мен мындай адамдарды көрүп алып, ушунчалык бир айтаарга сөз таппай, денең титиреп, бир өзгөчө бир сүйүнүп кубанасың да. Ар бир эле адам ушинтип 50 рубльдан, 20 рубльдан ушундай муктаждар үчүн бөлүшүп колдосо болот экен го мына. Бул эки инсандын гана жөнөтүп аткан аманатын көрдүм. Ушундай күндө которуп турган бир 6-7 бир тууганыбыз бар. 6-7 эле бар. Такай которот. Такай бирөө 20дан, бирөө 50дөн, 50ден 2-3 которот, анан 100дөн 1-2 которот. 2-3 100дөн которот. Такай унутпай которот. Кээ бир күндөрүндө эле унутуп калбаса, кайра унутуп калган күнү мага жазат. Таксырым кечирип коюңузчу, мен кечеги күнү же өткөнкү күнү унутуп калыптырмын. Ошону кошуп кайра салып койдум деп. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандарым. Bir ayda 30 gün бар. Күнүнө бөлсөк, bir ayda 3000 болот экен. 100 сомдон которуп турган болсо, bir ayda 3000 сом аманатын которуп атат. Мынакей. Бир мугалимдин жок дегенде айлыгынын 3дөн 1 бөлүгү да, момундай айтканда. Ошону ушул биздин Сбербанк карталарыбызга которуп атат. Мына ошол менен ушул иштер болуп атат. Нол үй болуп атат, Баккендеги үй болуп атат. Көрүп атасыздар, ар бир жумуштар кетип атат. Кана эле ушундай аманаттан ар бир көрүүчү эмес, ар бир күнүнө 4000 адам көргөн болсо, 2000 эле адам ушинтип которуп турган болсочу, мен сиздер айткан жерге барып тамсалат элем. Сиздер айткан жерге барып жумушту кылат элем. Чындыгында. Учурунда фондтун ачып аткан маалда колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, өзүбүздүн эле жакын, атын айтпай эле коеюн, тааныш агаларыбыз айткан, фондуңдун бюджетин миллионго чыгарып беребиз деп. Мен 2-3 миллион, 5 миллион эмес, 1 миллион эле фондто бюджет болгон болсо, ар бир кайрылууларды жоопсуз калтырбайт элем. Колдон келишинче жардам берет элек. Ошол 1 миллионду тегеретип, колдон келишинче алдыга ынтылат элек. Кана фонддун бюджетинде эчтеке жок да чындыгындачы. Ар бир түшкөн аманатка эле момундай иш болот. Ишиң жетпей атанан сиздерге кайрылам. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, жардам бериңиздер, ушул иш бүтүп кетсин, ушул үй бүтүп кетсин. Момундай акелерибиз, бир туугандарыбыз үйлүү болуп калсын деп кайра сиздерге кайрылам. Кээ бириңиздерге жакшы көрүнүп, кээ бириңиздерге жаман көрүнүп, кээ бириңиздер туура кабыл алып түшүнөсүздөр, кээ бириңиздер туура эмес кабыл аласыздар. Кайра эле дагы деле медер баштадыбы, дагы деле медер чыктыбы деп балким
жаман көрүп аткан инсандар бардыр. Күндө эле чыгып берип тажатты го дегендер бар экен. Бардыр балкимчи. Албетте, каалоочулар үчүн бул эфир. Эч кимди эч ким мажбурлоо жок. Ошон үчүн бул эркин эфир. Мен эркин сүйлөйм. Мен канча убакыт болсо да сүйлөйм. Ошон үчүн каалоочулар үчүн бул эфир кетет. Бул жумуштагы каалоочулар үчүн. Эч кимди мажбурлап алып келип койбойсуң. Эч кимдин айлыгынан бөлүп туруп бул жака салбайсың. Эч кимдин бир налогунан кармап калып бул жака бөлбөйсүң. Акыретиңе даярдык көрөм деген болсоң, кааласаң жаса деген эркин жумуш бул. Ошондуктан мен сиздерге дагы да кайрылып кетем. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Ар бир иштерибизге колдоп туруңуздар, кубаттап туруңуздар. Мүмкүнчүлүк ушул 50 рубльдан, 100 рубльдан жардам бере албасаңыз, ошол шарт 20 рубльдан, 20 сомдон дагы шарт жок болсо, бир сиздерден кайрылам. Ушул видеолорго лайк басып, башкалар менен бөлүшүп, комментарий бөлүшүп койсоңуздар, сиздердин катталуучуңуздар дагы көп инсандар көрөт. Ошолордун арасынан кээ бир инсандар жардам берсе, ошолордун катарындагы жардам берүүчүлөргө сиздер себепкер болуп каласыздар. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылам. Мүмкүнчүлүк жок болсо ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп коюңуздар иншалла. Сыргабай экөөбүздүн да үйү бүтөөрү калды. Ушул үй бүтөт. Ушул үй биз жардам берсек, бербесек да бүтөт. Биз кылсак, кылбасак да бул үй бүтөт. Анткени бул иш Алла Тааланын амири менен, Алла Тааланын буйругу менен башталды. Алла Таала сөзсүз бул ишти ушул бойдон калтырып койбойт. Кимдир бирөөнү жөнөтүп, кимдир бир спонсорду жөнөтүп, бедер бул ишти бүтүр деп эртең эле чыгат. Мына бүгүн шыбагы бүттү. Кече эле чатырына какшап аткам. Чатыры бүтүп, шыбагы, стяжкасы бүттү. Эртең айнектери да коюлат. 5 айнегине спонсор керек, основной бир эшигине спонсор керек. Анан үйдүн ичинде полуна, потологуна. Анан зал бөлмөсүн кадимгидей ушундай заманбап кылабыз, Кудай кааласа. Мына ушундай. Кыскасы үйдүн ичин толук бүтүрүп, быйыл бул агабызды ушул жерге заңгыратып, ушул жерге киргизебиз. Сыргабай эке, могул жакты көргөзүп койсоңор, могул таланын башына лоток курулуп атат азырчы. Ушул айылга бир оомат келип турган маалыда, ошол жака чейин көргөзүп койчу, шагыл төгүлүп тургандар мынакей. Убагында бул жөнөкөй эле канал менен жакындатып көргөзүп койсоңуз, бардыгын, мына жакыныраак келеличи, бассын могул жерден бир көрүп коебуз. Могул жакта жумуш болуп атканды, жумушту көргөзүп коелу. Мына ошол жерде азыр иш жүрүп атат. Ошол экскаватордон нары жакта жүзүм бак бар. Ошол жакты жакындатып көргөзүп койсом. Анан могул казылган лотокторду көргөзүп коелу. Ошол жакта азыр кадимгидей жумуш жүрүп атат. Могул ошол жүзүм бактан ушул населенияга, элге суу келет. Могул көрүп турасыздарбы, мына казылып турат. Эми бунун ичине могул шагылдар засып болуп өткөн дагы, анын сыртына кадимгидей бетон коюлуп, лоток коюлат. Мына ушундай. Мен буну эмнеге айтып атам? Жүрөбүз кайра. Мен буну айтып аткандын себеби бар. Албетте бул чоң проекти. Бир 6-7 миллион сомдук проект. Айыл өкмөттөн 1 миллион бөлүндү. Ушул айылдын азаматтары, эл жакшылары 1 миллион сомго жакын бир 700 миң сомдой акчасын чогултуп беришти. Кыскасы ушул лоток башталып, мына октябрь, ноябрдын ичи толуп бүтөт. Эми үйдүн алдынан калганын эме кылабыз. Кичине колуңуздарды кармап калышы мүмкүн. Сыргабай эке кайра мен жаныма келсеңиз, мен кайра бул лотокту эмне үчүн көргөзүп атам? Бул лотокту көргөзгөнүбүздүн себеби, достор, мекендештер. Бул жерге бир Сыргабай экебизге бир Кудай кааласа жакшы бир жумуш даярдалып атат да. Эми бул эл сизге Кудай кааласа, мына үйүңүздү бүтүп ушул жерге жашап калсаңыз, айылдагы эл жөн эле макул деп берет. Бул жерден 4-көчөгө чейин, ар бир көчө бар, 8 көчө бар ушул лотоктун аягына чейин. 8 көчөдөн жок эле дегенде бир 70-тен 60-тан үй бар. Ошол үйлөрдүн огородуна суу керек болгондо сиз ону лотоктон жалюздар болот, мындай түшүп суу чыгып тура турган. Ошолорун карап, сууларды бөлүштүрүп берсеңиз эле эл сизге мындай айтканда кызмат акыңызды берип турат. Бул даяр жумуш болуп атат. Кыргызда сөз бар, эл башы болгучак суу башы бол дейт. Мына сиз айылдын эң үстүндө
суунун башында сонун жерде орун алып турасыз. Бул дагы бир буйрук. Алла Таала сизге бир эле үй эле бербестен үйгө кошуп жакын күндөрдө бир жумуш дагы берип калышы мүмкүн болуп турат. Албетте Алла Таала сизге ыйман берип, ынсап берип, ушул жерде татыктуу пайдаланып, ушул жерде татыктуу жашасаңыз, бул айылдагы жалпы жердештериңиз, ар бир көрүүчүлөр сизге нечендеген жолу дагы да жардам бергени даяр, жардам беришет иншалла. Мына ушундай достор, мекендештер, мен азыр бул лотоктун айтканын себеби ушундай, сонун бир иш башталып турат. Ушул ишке дагы ушул акебиз Кудай кааласа кызмат аркалап калат деген ниетибиз бар. Сыргабай акебиз да кече аракет кылып, мына могу эшигин алдындагы шагыл наркөөркүлөрдү ташып, тамдын айланасына жайып атат. Аракет Кудайга шүгүр элем. Ар бир адамда аракет болуш керек да. Аракет эле болуш керек. Эми аракет болгон болсо, ниет болгон болсо, баардыгы алдыга жылышат, баардык иштер алдыда болот буюрса. Мен жалпыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Рахмат айтам. Аллах ыраазы болсун дейм. Чоң ыраазычылык билдирем. Андан сырткары калган дагы ар бир көрүүчүлөргө терең кайрылып кетем. Ар бир көрүүчүлөр, мына азыр менде 22 000 сом турат. Андан сырткары Сбербанк картабызга 15 000 рубльдан аманат ашып калды. Мына Кудай кааласа мен усталардын кызмат акысын эртең толук эсептешип өтүрүп беришим керек. Ушуга дагы калгандарыңыздар жогорудагы мен көргөзгөндөй 50 сомдон болсо да, 100 сомдон болсо да жардам берсеңиздер болот. Андыктан мен сиздерге терең кайрылып кетем. Устаге 1 минутка сиз өзүңүз келип койсоңуз, 1 эле минутка келесиз, кыскача эле. Мына устакелерибиз почти бул жерде 20 күндөн ашып калды жумуш жасап атканына. Кеңиз эфирдин алдында чыгышып, кандай силер келип алдыңыз? Иш аз калыптыр, а? Арт эле калды. Затыркалар, откостор полностью бүттү. Бүттү. Кудай кааласа эртең тамам экен да иш, а? Кудайдын кечке түгөйдү буга. Кудай кааласа, уже эртең эсептешишибиз керек анда. Канча күн болуп калды келгениңиздерге? Келгенибизге 16-күн болуп. Жакшы. Иштерде кемчилик, тамак аш оокатта, же бизде жал, же материалдарда, же бир орой мамиле, андай нерсе болбоду, жалп болбоду? Ошондой бир нема жок. Хаммасы жакшы элеби? Капачылык эме жокпу? Жок. Бизде негизи кайрымдуу иш болуп аткандан кийин бир да адамды капа кылбашыбыз керек. Ошон үчүн сурап коюп атам, элдин астында сурап коюп атам. Бардыгы жакшы, э? Хаммасы жакшы болду. Жакшы, буюрса. Сиздерге чоң рахмат. Анда эртең дагы биз эфирдин алдында сиз менен Кудай кааласа көрүшөбүз, эсептешип, бөлүшөбүз. Аманатты колуңуздарга буюрса тапшырабыз иншалла. Рахмат. Мына ушундай достор, мекендештер, усталарыбыз эртең толугу менен бүтүп кетет. Эртең жолго чыгат. Болгону бүгүн, эртең 2 эле күн. Ар бир көрүүчүгө дагы мен кайрылам. 100 сомдон болбосо деле 50 сомдон кайрылып бериңиздерчи суранычы. Кичипейилдик үчүн. Өзүм эмес, бул жасалып аткан кайрылууларым, иштерим өзүм үчүн эмес. Муктаждар үчүн, ушул үй бүтүп кетүү үчүн, ушул үйдүн ээси Сыргабай экебиз, жубайы 5 баласы менен. Мына ушулар үчүн сиздерге мен терең кайрылам. Кышка чейин ушул үй бүткөсүн, эмки жылга калбасынчы ушул үй. Эмки жылга калып дагы бизди убара кылып ушул жерде дагы бир жумуш жасайлы деп жүрбөйлүчү. Эмки жылы биз башка жумуш менен, башка үйлөр менен, башка жумуш менен алек болойлучу. Ошондуктан мен сиздерге терең кайрылам. Колдоп бериңиздер. Эгерде сөзүбүз ашыкча болуп, кимдир бирөөңүздөрдүн көңүлүңүздөрдү оорутуп алган болсом, албетте мен кечирим сурайм. Катуу тийип, катуу сүйлөп алган болсом да кечирим сурайм. Кээ бир учурларда аргасыз, айласыз ар кандай сүйлөгөнгө мажбур болосуң. Элдин намысын, жүрөгүн ойготуш үчүн ар кандай сөздү сүйлөгөнгө мажбур болосуң. Аны туура түшүнүп кабыл алыңыздар. Жакын эле Сыргабай экеге жакын жүргөн, тааныш жүргөн, билиш жүргөндөрдүн дагы сезимдерин, жөрөктөрүн, көңүлдөрүн ойготоюн. Ушул Сыргабай экебиздин үйүнө бир кирпич болсо да салым кошуп калуусуна себепкер кылалы ошого деп ар кандай сөздөр менен ойготконго аракет кылдык. Албетте жеткен адамга жетет, жетпегенге мойнуна жип байласаң да жетпейт. Негизгиси Аллах көрүп турат. Аллах күбө, Аллах Таалам иншалла ушул иштерге берекесин берсин. Жардам бергендерден Аллах разы болсун. Тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Алла насип эткен болсо, биз иншалла момундай үйлөрдүн биз дагы даалайларын салабыз. Бул биздин 13-чү үйүбүз, Ак ниет аманат фондунун. 20-чы үй бүлөгө турак жай тургузуп берип атабыз. Алдыда дагы көптөгөн жумуштар бар. Сыргабайга кыскача эки ооз сөзсүздө жалпы эли журтубузга бир ыраазычылыгыңызды,
рахматыңызды айтып кетсеңиз жакшы болот. Құлашы рахмат. Мен қызмат жардам бергеніне рахмат. Менен олайды. Аллаға шүгүр. Элге дуа кылып неме кылтасызбы? Ыраазысыздар, эжелер дагы дуа кылып атабы, жардам бергендерге дуа кылып туруңуздар, Албетте, ушул үй бүлөнүн атынан, жалпы жердештерибиздин атынан, Ак Ниет Аманат фондунун атынан жардам бергендерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Аллах разы болсун. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, ушул видеолордун описаниясына, экран алдыналарына фонддун счеттору коюлат, Элсом Сбербанк карталары коюлат. Ошол Элсом деген номерде кадимкидей байланыш номери деле бар. Кыргызстандагы инсандар үчүн мүмкүнчүлүк бар. Жөн эле магазинге кирип, 20 сомдон болсо деле единица катары салып койсоңуздар болот. Единицаны биз компанияга барып, акчалай кылып алып алсак болот. Ар бир берген аманатыңыздарга сөзсүз отчету болуп атат. Айта кетейин, мунул жумуш үйгө 450 000 сомдон ашык элден жардам келип түштү. Мунул үйгө 450 000 сомдон ашык. Анан бүгүнкү күнгө чейин бул үйгө жалпысынан 500 000 сомдон ашык расход кетти. Анын ичинде көптөгөн терек бергендер бар, акысыз терек келгендер бар, анча-мынча акысыз келген жумуштар бар. Акчалай алган материалдар, каражат 500 000 сомдон ашты буйруса ушул үйгө каражатыбыз. Алдыда дагы ички жумуштары турат. Мына ушундай. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Аты келишип, өтө кооз болуп, сонун болуп чыкты чиркен. Өтө сонун. Бул үйдүн проектси көптөгөн инсандарга жагып атат. Бул проекти өтө сонун, чакан, багандай сонун болуп түштү. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Үйдүн ичинде бүт условиясы бар. Зал, спальня, кухня, санузел, кадимгидей коридор бардыгы ушунун ичинде жайгашкан. Бардыгы эң сонун.